Бул сүмөлөк деген бул кыргыздын улуттук тамактарынын бири болуп эсептелет. Бул тамакты бир жума мурда өндүргөнбүз. Өңгөндөгү бул. Анан муну алып, өнүп бүткөндөн кийин муну алып сокуга жанчылат. Илгертен эле сокуга жанчып келген буларды. Буга көп кол керек. Ошон үчүн айыл боюнча келин-кесектер келип ушу сокуга жанчканда муну деп жанчканда өзүнөн өзү теме чыгат. Sütü чыгат. Sütü деп коет. Мындан маңызы чыгат да. Маңызы чыгып анан сокуга жанчкандан кийин мындай маңызы чыгат. Маңызы чыккандан кийин буну атайын даярдалып алган сууга салабыз. Мына буга сууга салганда буга маңызынан чыккан кийинкисин дагы кайра тартабыз. Бул немеге тартып кайра дагы маңызын чыгарабыз. Мурунку убакта эми мындай неме болгон эмес. Ал убакта көбүнчө жанагындай чүпүрөктөргө, жука чүпүрөктөргө, илгери каса деп коючу, ошондой чүпүрөктөргө неме барганда, азыр мынтип мындан өткөрөбүз анакей. Мындан өткөргөндөн кийин мындан дагы жакшыраак немеси суу чыгат. Сүмөлөктү баштарда казанга майды куюп, бисмилла деп, биринчи токоч, 41 токоч бышып алабыз. Бисмилла, Дайым сенин жолуңа, ата-бабалардын жолуна деп. Токоч жасап бүттүк. Эми жасап бүткөндөн кийин бул майды, калган майга тиги сүмөлөктүн башталышы башталды мына. Куюп атабыз. Ар бир адам муну тартып аралаштырып атканда ичиндеги каалоолорун айтыш керек да. Алла Таалам да кандай каалоосузду айтса, Кудай Таалам берет. Сүмөлөктүн башталышына жетти. Майды куюп, 41 токоч жасап алдык. Кудайымдын жолуна деп. Эми биз 41 таш салабыз дагы. 41 таш салганыбыздын себеби эң башталышы, сүмөлөктүн башталышы ушу таштан пайда болгон. Себеби илгери жокчулук заманда ушу балдарын сооротуш үчүн, тамакты ыйлаган балдарын сооротуш үчүн ушу ташты салып алып, эне багыш таң атканча аралаштырып отурган. Ошо аралаштырып отуруп, анан балдар уктагандан кийин жаап жатып алган. Жатып алгандан кийин анан кийин эртең менен туруп балдарына тамак берем деген деп алдап тургузса, балдарына уже Кудай Таалам тамак пайда болуп калыптыр. Анан ошондон ушул убакка чейин уланып кеткен сүмөлөк. Бул сүмөлөк деген бул кыргыздын эң жакшы тамактарынын, касиеттүү тамактарынын бири болуп эсептелет. Муну эң жогорку немеде баалашып, дайыма Норуз майрамы деген майрамда жасалышат. Бул Норуз майрамында көпчүлүктү бириктире турган Норуз майрамы. Ошого тиешелүү оокат болуп эсептелет, тамак болуп эсептелет да. Бул мынакей 41 таш салабыз.